Күндүн маанилүү жаңылыктар топтому менен эфирде бүгүн программасы. Студияда Динар Турдугулова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Сапар Исаков жогорку соттон акталды. Финпол Сарпашевди ээлеп алган 500 гектар жерин мамлекетке кайтарды. Конституциялык кеңешмеде курултайдын укугун кеңейтип, мамлекеттин карамагына өткөрүп берүү демилгеленди. Кыргызстандын жогорку соту Улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча соттун буга чейинки 2 инстанциясын чыгарган өкүмдү 7 декабрда жокко чыгарды. Бул тууралуу ушул иш боюнча айып коюлган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Бакытбек Автандил уулу билдирди. Биз буга чейин болгон сот отурумдарындагы мыйзам бузулган учурларды көрсөтүп, жүйөлөрдү келтиргенден кийин жогорку сот райондук жана Бишкек шаардык сотунун чечимдерин жокко чыгарды. Ишти кайра караш үчүн Бишкектин 1-май райондук сотуна жиберди, деди Автандил уулу. Жогорку соттун басма сөз кызматы Улуттук тарых музейин оңдоо жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоо боюнча кылмыш иштерине байланыштуу райондук жана шаардык соттордун өкүмдөрү жокко чыгарылганын ырастады. 1-май райондук соту ишти качан карай баштаары азырынча белгисиз. Жактоочунун сөзүнө караганда, Сапар Исаков сотко келгенден кийин гана териштирүү башталышы керек. Азыр анын кайда экени белгисиз. Жазык кодексинин мыйзамсыз баюу беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында мурдагы 1 вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин жакын туугандарынын каттоосунда турган 500 гектардан ашык жер мамлекетке кайтарылды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын маалыматына караганда, Токтогул районунун Торкен айылындагы 500 гектар жайыт жер жана Токтогул районундагы 30 гектар сугат жер мамлекеттин балансына өттү. Бул жерлерди Сарпашев өзү алып, туугандарына каттаткан. Финансы полициясы Сарпашев мыйзамсыз алынган мүлктү өз ыктыяры менен кайтарып берүү шарттарынын баштапкы баскычын аткарганын, эми ал жерлерди Торкен айылынын муктаж үй бүлөлөрүнө бөлүштүрүү ишин мекеме көзөмөлгө алаарын кабарлады. Сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Тайырбек Сарпашевдин мүлкүнүн калган бөлүгүнүн мыйзамдуулугу текшерилип жатат. Ал 9 декабрга суракка чакырылды. Конституциялык кеңешменин 7 декабрдагы жыйынында кеңешменин мүчөсү Батырбек Исмаилов курултайдын укугун кеңейтип, мамлекеттин карамагына өткөрүп берүүнү сунуш кылды. Курултайдын орду баш мыйзамда, деди ал. Мамлекет тарабынан көзөмөл болбосо, коомдук көзөмөл кыйратпайт. 15 жылдан бери курултай маселесин айтып деп келе жатабыз. Бирок сөз жүзүндө гана калып жатат. 400 айыл өкмөттөн бирден өкүл шайланып, ар бир аймактын көйгөйлөрүн алып чыгат. Курултайды 7 дубан, Бишкек, Ош шаарын кошкондо 9 аймак айланып башкарат. Ошондой эле курултайга кеңешме органдарды жерлерде түзүү. Бул институт аркылуу каада салт, үрп-адаттарды да көзөмөлдөө боюнча сунуштар айтылды. Мындан тышкары курултайдын фондун түзүү жөнүндө сунуш киргизилди. Баткен районунун Чоң Тала айылындагы орто мектепте өрт чыгып, бир окуу корпусу толугу менен өрттөнүп кетти. Алдын ала маалыматтар боюнча 7 декабрдын таңында чыккан өрттөн жабыркагандар жок. Өрттү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүргүчтөрү өчүрүшкөн. Учурда кырсыктын себеби иликтенүүдө. Жергиликтүү кабарчыбыздын маалыматы боюнча бул мектепте 330 окуучу окуйт. 1-5, 9, 11 класстын окуучулары кадимкидей окуп жатышат. ÖKMдин басма сөз кызматы кабарлагандай, акыркы сутканын ичинде өлкө аймагында 9 өрт кырсыгы чыгып, аларды өчүрүүгө 11 өрт кызматы тартылган. Москвада мигранттар катышкан массалык мушташ болду. Маалым болгондой, тополоң кыргыздар менен дагестандыктардын ортосунда чыккан. Россиянын ММКлары жазгандай, окуя Дмитрий Ульянов көчөсүндөгү жолдо болгон. Кагылышууга дагестандыктардын биринин такси үчүн акча төлөөдөн баш тартканы, ал эми айдоочусу кыргыз экендиги себеп болгон. Мушташтын катышуучулары олуттуу жаракат алышпаганы такталды.
25 ноябрдан бери дайынсыз болуп жаткан Бактыгүл Базарматованын сөөгү 6 декабрь күнү Сузак районундагы Чаңгетсай суусунун жээгинен табылды. Анын өлүмү үчүн шектүү катары 2 жаран кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, шектүүлөр маркум менен сырттан тааныш болушкан. Алар 25 ноябрь күнү Базарматованы шаардын сыртына алып барып, акча талап кылышкан. Акча бербей койгон аялды сүлгү менен муунтуп өлтүрүп, сумкасындагы 32 000 сом акчасын жана алтын буюмдарын алып алышкан. Телефону сууга ыргытып жиберишкен. Сөөгүн суу жээгиндеги таштандыга көмүп кетип калышкан. Милициянын маалыматына ылайык, шектүүлөр кармалгандан кийин кылмышын мойнуна алышып, аялды өлтүрүп көмүп салган жерде көрсөтүп беришкен. Бүгүн 7 декабрда бир нече кыргыз жарандары Москвадагы мамлекеттик думанын имаратынын жанынан кыска мөөнөттүү жөө жүрүш уюштурушту. Ал жакта спикер Талант Мамытов орусиялык кесиптеши менен жолугушуусу керек болчу. 10 чакты адам азыркы курамды жана жогорку кеңештин төрагасын илегитимсиз деп парламентте таркатууга чакырышты. Эске сала кетсек, кечээ 6 декабрда спикер Талант Мамытов Москвага иш сапары менен келген. Ал мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин, ЭАЭК жана КМШ аткаруу комитетинин жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушуу өткөрөт. Ошондой эле Москвадагы мекендештер менен жолугушат. Бул Талант Мамытовдун жогорку кеңештин төрагасы катары чет өлкөгө жасаган алгачкы сапары. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыкты. Аманчылыкта көрүшөлү.